деп қарап тұрғаны, машырланып барысы. Абел жана Алмаз Саякбай, Сагынбай аталарыбыздай дөша манасчылардай болгусу келген 6 жаштагы азаматтар. Каармандарыбыз манасчылык өнөрүнө кызыгуулары күчөп, бала бакчадагы ар бир майрамдык салтанаттар алардын манас айтуусу менен өтөт. Негизи бизде Абел менен Алмаз биздин Свердлов районуна караштуу 92-чи бала бакчанын тарбиялануучулары болуп эсептелет. Анан эми бул эки баланын өзүнүн шыгы да. Бизде көп иш-чаралар өтүп турат да. Майрамдар өтөт. Анан алардын бири дагы манас өнөрүнө кайрылбай өтпөйт да. Манасчылык өнөрдү жакындан тааныштыруу иретинде биз буларга манас айтканга үйрөтөбүз. Анан ата-энесинин эмгеги биринчиден айтсам, анан биз бул жерде булардын тилин табыш керек да. Анан башында кичирээк кезинде кыскара айтса, бара эмнегедир мындай термелүү пайда болуп айтып аткан убакта образга кирип, ушундай бир ыргак менен айта баштаганын байкап атам да. Мен ойлойм булардан жакшы манасчы чыгат деп. Беребин салып торуа, мындайынан сыйлашып, буну сезип жаткансып, малчысы турлу тынч албай. Манас айткан жагат. Атам телефондон Саякбай Кырлаев кантип манас айткан көрүп өткөн, анын ушун манасын жаттуулган. Ошол кезде манасы уручалга жол таппай, аты шалга ок таппай. Алмаз сыналгыдагы манасчыларды көрүп, таасирленип, өзү да манас айтууну үйрөнө баштаган. Жону хагы шалга ойгылып, калган экен калуя, бучка экен теңей. Баластан балго кичинекей балдар көлгөн. Ошодон реклама болгондо манас айтат го. Ошодон жаттап алып жаккан. Каармандарыбыз манас айтуудан башка түрдүү сүрөттөрдү тартканга, улуттук оюндарды ойноого жана комуз чертүүгө да кызыгышат экен. Абел жөнүндө айтсам, Абел абдан башы оор, баардык нерсеге кызыккан, абдан таланттуу, анан ушунчалык баардык нерсеге кызыгуусу бар да. Ушундай жакшы бала, анан чоң кишидей мамиле кылат да. Бул баланын тилин тапканда абдан дагы ачыла элек көп нерселер бар деп ойлойм. Алмаз болсо бир аз эркерээк. Анан бирок ошол эле убакта бир нерсени айтканда ушунчалык бат илип алат. Кайра кайталап айтып бергенге шыктуу. Көп эле биз райондук иш-чара болобу, шаардык иш-чара болобу, калбайбыз, бардыгына эле катышып келатабыз. Анан мына ушул убакта эле мисалы Манас урпактары деген райондук иш-чара өткөндө болуп экинчи орунду алганбыз. Азыр эми 30-уна даярданып атабыз. Бул шаардык иш-чара. Мен азыр толкундалды талтаттым. Гөңтө каламдаш менен боёп атам суулалды. Калабил талтып бүттүм. Эми суулалды боёп толуп бүтөт. Көнөргүс улуу дөөлөтүбүздү жаштайынан өзүнө сиңирип, манасчылык өнөрүнө кызыгып жаткан жаш балдарга ийгилик каалайбыз. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.